Балдар, үйгө эмне тапшырма берилген? Жекшемби күнү эмне кылдыңар? Кана, ким айтат? Айдана. Жекшемби күнү адаттагыдай эле өттү. Атакем мени айбанаттар бакчасына алып барды. Кечки тамакка апакем менин жакшы көргөн тамагым боорсокту жасады. Биз чогуу тамактанып, андан соң кино көрдүк. Азаматсың, Айдана. Дагы ким айтат? Чыңгыз, даярсыңбы? Мен дем алыш күнүн абдан жакшы көрөм. Анткени бул күндү апам экөөбүз чогуу өткөрөбүз. Таң эрте 8-де ойгонуп, жакшылап эрте мененки тамагымды жейм. Атам оңой эмес, аны түшүнүп турам. Жылуу кийинип, сыртка чоор ойногону чыгам. Биздин эл боорукер, мээримдүү келет. Түшкө маал гүл дүкөнүнө кирип, апама гүл сатып аламын. Менин апам өтө алыста, андыктан аялдамага барамын. Автобус менен ал жерге жетүү жеңилирээк. Биз апам экөөбүз Сакен Сейфуллиндин Аксак кийик чыгармасын окуйбуз. Андан кийин апама өтүп бараткан жуманы кандай өткөргөнүм тууралуу айтып берем. Апакем баары жакшы болот деп айтып калаар эле. Мен ага ишенемин. Менин апам ыялдаган максаттарыбызга жетсек болот деп айтаар эле. Мен бул сөздү алып жатып, апамдын бул сөзүнө ынандым. Кыялдар орундалат.